кошунун ичип абдан жакшы жыйынтык көрдүңүз, өзүңүз деле айтып жатасыз. Негизи ашказан менен келгенсиз, анан өпкөсүнөн ковид болгон экен. Ковид менен келип көзүнөн дагы жыйынтык чыгып калганда очки тагынчы экен, очки тагынбай машина айдап үйгө барып тамак жасап без очки айтор көчөдө жүрүп калдыңыз. Ошонун өзүнө чексиз шүгүр да булчу. Бизде мындай пациенттер өтө көп болот. Баштан бутка чейин карайбыз дегенге ишенип калдыңызбы? Баштан бутка чейин карайбыз десек эле көбү таң кала беришет. Ушундай өздөрү билип билбеген сонун жыйынтыктар чыгып калат. Биз дагы абдан кубанычтабыз. Чексиз шүгүрлөр болсун. Очки тагынган адамдар келип бизден очки тагынбай кетсе болот да. Очкисин чечип койсо болот. Очки тагынган адамдар результат алса болот да. Мисалы, зрениясы начар болгондор, плюс минусу көбөйгөндөр, ошолор келип ушул эжеге окшоп результат алса болот. Азыр телефон өнүккөн, компьютер өнүккөн, ошолордун баардыгын эле карап отуруп, көп жаш балдар, окуучулар особый ушулар очки тагып калышты да. Ошолор келип бизден очкисин чечсе болот. Мен Туркбаева Салкынай, Бишкек шаарынан келдим. Өзүм Женский жактан келдим. Анан бул жакта жакшы экен. Результаты Кудайга шүгүр, жакшы болуп атам. Келгели бери элдерди да көрүп атам, көбү жакшы болуп чыгып кетип атышат. Аллага чексиз шүгүр. Бизде ушундай Наргизадай жакшы чөп дары менен дарылаган кызыбыз бар экениге сыймыктанабыз, сүйүнөбүз. Алла ыраазы болсун. Ушинтип элди дарылап, элдин алкышын алып жүрө берсин. Ошо чоң рахмат. Бул коргошунду ичкенде жеңилдейт экенсиң адам. Аябай жеңилдеп, могу денелериң жумшап, анан могу көзгө куйганда, тияк биякты караганда көзүм аябай мындай бат кыймылдап калды да. Анан негизи жеңилдеп бүт организмге общий эле кетет экен да дарылыгычы. Ошону билдим. Анан көзүмө куйганда аябай көзүм ушул бат кыймылдап, мынтип айлантып эметкенде дагы бат тегеренип, жумшак болуп калат экен да, ошону сездим мен. Анан Женский жакка аябай жакшы экен. Врач дагы жакшы экен бул жактын. Результаттарын канча убакытта сездиңиз? Результатыны азыр менин жатканыма 15-20 күн болуп калды. Бир жумадай эле жакшы, бир жумадан ашып сезип калдым да, уже жакшы. Эч жагым оорубай, мындай жеңил кыймылдап калдым. Чөптөрдүн дарылыгы аябай жакшы экен. Ошо анын ичинде уу коргонушундуку аябай өтө жакшы экен. Ушундай дарыгерибиз бар экениге шүгүр. Мен өзүм Наргиз Сүйүнтбековамын, онкогинекологмун. Ушу уу коргош менен иштеп келе жатканыбызга быйыл 9 жылдын жүзү болду. Кудайга шүгүр. Айыккандар, результат алгандар өтө көп. Дооракка чейин келиш керек да, негизичи. Оору өтө күчөп кетилекте келип ичип калыш керек. Ар дайым өзүнө адам кам көрүп туруш керек. Биринчи чөп дарылардан башташ керек да. Чөп, ушу уу коргошунга окшогон тамырлардан ичип көрүп, андан кийин анан жыйынтыктарды чыгарса болот да адамчы. уу коргошундун пайдасы өтө чоң. Боюнда барлар да ичсе болот, төрөгөндөр да ичсе болот. Жакшы жыйынтыктарды көрсө болот. Оорубаган адам деле ичип койсо өтө жакшы болот. Бизден башы тынбай ооруп келип, оорубай калгандар болот. Таягы менен келип, таягын таштап койгондор болот. Азыр дагы ошо лечениясын улантып алып аткандары бар. Таяк менен келип, таягын таштап койгондор бар. Көзү көрбөй келип, башка оору менен келип, очки тагынып келип, очкисин таштагандар бар. Өтө жакшы. Муун ооруларга алдын ала келсе, пайдасы өтө чоң. Дарылоону биз бир эле уу коргошун эмес, дагы башка дарыларыбыз бар. Чөптөрдөн ошол. уу коргошунга дагы көптөгөн чөптөрдүн тамырларын кошуп даярдайбыз. уу коргошунун касиети бул элдик эл арасында илгертен ата бабалардан келе жаткан дарылоо методдорунун бири болуп эсептелет. Элдик дарыгер болгондон кийин биз көбүнчө чөп менен дарылайбыз. Чөптүн тамырлары, чөптүн гүлдөрү дегендей.
ошол гүлдөрүн тамырларын айкалыштырып дарылоо методун жүргүзүп келебиз. Жүрөк оорулары айыкса болот, стенти барлар келип жатса болот, боор ооругандар, бөйрөк ооругандар, көз ооругандар, кулак ооругандар, бут ооругандар, деги эле жалпы кожный болезнь менен келгендер бар, тери оорулары боюнча ошолор дагы баардыгы жакшы жыйынтык көрсө болот. Черепное давление, высокий давление, низкий давление баардыгы ошо нормализовать этет да, угур кошунанчы. Дооракка чейин, жатып калганга чейин, операцияга чейин, химия лучка чейин келсе дагы жакшыраак болот бизге. Биз ар бир келген бейтаптын көз кулактарына, мурундарына куябыз. Бул у коргошун. Наргиздин жардамчысы болом мен. Кулагыңызды, көзүңүзгө өңүңүз. Көздүн көрүүсүн жакшы кылат. Беттин бырышына да жардам берет. Көзүңүздү ачыңыз. Гайморитке, ошондой эле грипп болгондорго баардыгына жардам берет. Баш ооругандарга абдан жакшы жардам берет. Көздүн тегерегиндеги бырыштардын баарын бет тагартат, кетирет. Жакшы элеспи? Жакшы. Буну кандай чөптөрдөн дарылайсыздар? У коргошунун өзү эле же башка дагы? Жок, у коргошунун өзү тамыры. Ошол өзү менен дайындалат бул чөп дары. Ошо баардыгы жакшы, результаттары аябай жакшы болуп атат. Көз ооругандарга аябай жакшы жардам берет. Кантип пайдаланыш керек, кантип куюш керек? Ысыгына, муздагына? Өтө ысык эмес, ыкчам. Муздак куйганга болбойт. Өтө ысык куйганга болбойт. Средний куюш керек да. Болдубу? Жакшы элесизби?